Эки революциянын башталышы 2002-жылкы аксы окуясына барып такалары айтылып эле жүрөт. Дал бүгүнкүдөй саясий куугунтук, сөз эркиндигине болгон басым, алдуулар сүйлөп, алсыздар тебеленип калгандын жыйынтыгын жалпы кыргыз эли жакшы эле билет. Таңерте камактагы Чотоновдун жактоочулары атайын Ош облусунан келип, эч кандай тартип бузбастан өз арыздарын айтуу үчүн жыйналышты. Бирок жергиликтүү жетекчилик менен милиция кызматкерлери күчкө салып, алардын митингин үзгүлтүккө учуратышты. Дал ушул жерде эркиндик үчүн, акыйкат үчүн аксы окуясы болгонун, анын 15 жылдыгын бүгүн белгилеп жатышканын бийлик сезген да жок. Бүгүнкү чындык сынып аткандык үчүн дагы болушуп атабыз. Бүгүн элдин талабы сынып аткандык үчүн дагы болушуп атабыз. Эгерде биз чындыкты ордуна кое албасак, эгер биз калыстыкты кое албасак, эл өзүнүн бийлигин өзү көзөмөлгө ала албаса, биз ушинтип эле чуулдап жүрө беребиз. Анын бир гана жолу бар. Ал жол курултай. Курултай институттун ишке кирбейин, эл өзү бийликти көзөмөлгө алып турмайын, ушундай азапка түшкөнүбүз түшкөн. Эл менен эсептешпей, алардын сөзүн көңүлүн албаган бийликке ишенүүгө болбой калганын билдиришкен жергиликтүүлөр эскерүүдөн соң митингге кайрадан чогулушту. Аксы эли катышпаган бир дагы революция болгон эмес дейт депутат Каныбек Иманалиев. Анын белгилөөсүндө мындан 15 жыл мурун бир Азимбек Бекназаров камакка алынса, азыр андай акыйкат үчүн күрөшкөн азаматтар чекеден камалып жатат. Бул деген 2002-жылкы окуядан бир дагы бийликтин сабак албаганы деп баса белгиледи. Мындан 15 жыл мурун бир Бекназаров камалса, асылык туугандар, азыр 3 Бекназаров түрмөдө отурат. Чотонов силердин балаңар беле? Азыр түрмөдө отурат. Бектурасанов силердин балаңар беле? Ал түрмөдө отурат. Өмүрбек Текаев силердин балаңар беле? Ал да түрмөдө отурат. Бүт Тайманбас жигиттин баары мен Аксынын балдары деп билем. Могу 3 бүркүтүңөр капаста жатат. Бүркүтү капаста жаткан ел, бул карга кузгунга кор болот. Мен Аксынын элин, мен Кыргыздын элин карга кузгунга кор болушун каалабайт элем. Болбосо дүйнөлүк практикада Текебаев 1000га жакын закон жазган. Ошонун мыйзам бузарына ким ишенет? Текебаев конституция жазган. Ошо конституциянын бузарына ким ишенет? Тайманбай бийликтин кемчиликтерин ташка тамга баскандай көрсөткөн аксы эли эч качан акыйкатсыздыкка карап турбайт. Учурда болуп жаткан кемчиликтер кадр саясатындагы чабалдык, тааныш билештик, экономиканын артка жылышы, эң башкысы сөз эркиндигине болгон басым, саясий кысымдын күн санап күчөшү элдин нааразычылыгын күчөтүп, чыңалууну жаратып жатат дешет мындагылар. Азаттыкты жапкысы келип атабы? 10 миллион сом штраф салды. Заноза деген чындыгын айтып аткан сайтка 3 миллион сом штраф салды. Наранаев деген журналистке 3 миллион сом штраф салды. Кечээ күнү массалык маалымат каражаттарынан чыгып алып, президент Кыргызстандагы өзүнө жакпаган журналисттердин бардыгын жамандап чыкты. Бул сөздү биз бардыгыбыз коргошубуз керек, урматтуу аксылыктар. Коргоонун башында силер тургансыңар, ошон үчүн айтып атам. Эгерде биз журналисттерибизди массалык маалымат каражаттарын туура сөздү, ачык сөздү айтып аткан коргой турган болсок, эртең аларды унуткандан кийин алдагы башкалар өтө баштайт. Үчүнчүсү, президентти ажыдарды токтото турган. Бул жаза. Эгерде Атамбаев менен анын тегерек укпай турган болсо, бүгүн же болбосо эртең кызматтан кетесиңер. Бардыгыңар Атамбаев баш болуп Батукаевди качырган үчүн, жанагында Шордун самолету менен башка мамлекетке учуп барган үчүн, мулга окшогон кыргыздын депутаттарын, ага каршы чыккан адамдарды түрмөгө отургузган үчүн Атамбаев жананын тегерегиндегилер дагы түрмөгө отурат деп биз айтышыбыз керек. Чындыкты айткандар душман болуп, калпты көбүртүп, тирешти күчөткөндөр мамлекетке күйгөн адам болуп көрүнүүдө. Мына ушундай жол менен бара берсек, эртеңки келечек бүдөмөк. Жыйналгандар ачуу чындыктарды айтып, саясий куугунтукту токтотуу, аңдуу, мыйзамсыз телефондук байланышты угуу, бурмалоолорго чекит коюу, сөз эркиндигин ооздуктоонун токтотуу сыяктуу 14 пункттан турган резолюция кабыл алышты. Жипариза Үмөталиева, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.